Мен айрым учурда элге эмне деп айтышым керек, кайсы улутту эмненин негизинде бириктире алабыз. Эл өзүнүн өзөгүнө кайтышыбыз керек. Бизге азыр жалган маалыматтарга, жалган салттарга, жалган ой пикирлерге туруштук берүү үчүн биз өзүбүздүн ким экенибизди билишибиз керек. Мына бизди кандай деп сыпатташат? Булар аркасында бычак сайып коркутса, алдынан кучак жайып, мээрими менен тосуп алып, душмандарын камыр-жоңур сиңирип алып, жеңип алган айкөлдүгү бар эл экен. Бу кыргыздарын көч үстүндө төрөлүп, ат үстүндө өлүп, бала кезинен ок жонуп, найзаны керегеге жөлөп чоңойгон, жоокерчиликке даяр эл экен. Жигиттери, балдары айгырдын, жылкынын, тулпардын ыйык жалынан кармап, жайдак чаап атты, тикелей чаап, ылдый чаап, жандай чаап өскөн балдар экен. Булар ар бир нерсеге ар кандай ой тутумдарды бириктирет экен. Бешиктеги баласын бөлөп жатып да башынын алдына чочуп кетпесин деп бычакты жаздап коет экен. Буларда ушундай нарктуулук эл экен. Тоо тереңинде ат ойнотуп, өргө чаап, жер кереңинде мал токтотуп, элди багып, калай ташын калтыратып баргандай бургандардан, кубарчылардан элди алыстатып, жарым жапайы болуп калган койлорун тоодон сүрүп, анжыянга ашырып, айыл апага мата, бөз, темир, оокатта керек болуучу тиричилик шаймандарынын баарын алмаштырып, журттун камын көрүшкөн экен. Ушунун баарын чакан курултайларда кеп кылып, мына бүгүн элибизге, журтубузга ушуну алып келелик дейт экен. Биз ушул ойду элибиздин наркын, насилин айтып отурушубуз керек. Бизди эмне бириктирип келген? Укумдан тукумга, жет атаны сүрүп эмне үчүн айтып келишкен? Мына бактылуу бол дешет. Ошо бактылуу деген сөздү дагы жөн айтпай, укумдан тукумга, жанына, канына сиңирип, айланайын. Бакыт ээрчиген кишинин байлыгы да болот, бакыт ээрчиген кишинин бийлиги да болот. Балаңа алтын тактыны каалагандан мурда башынан ашкан бактыны тилек кыл деп айтышат экен. Ар бир көрүнүшкө, ар бир мамилеге өзүнүн нарктуу ой тутумдарын жарыялап элге айтып келишкен.